Урматтуу мекендештерим, урматтуу депутаттар, дүйнөдөгү мамлекеттер сыяктуу эле биз дагы оор сыноону баштан кечирип жатабыз. Өлкөдө коронавирус илдетине тиешелүү кырдаал оңой эмес. Дарыгерлерибиздин тынымсыз аракети менен Кудайга шүгүр бул оорудан айыккандар да бар экенин билесиздер. Бирок илдетке чалдыккандардын саны мына күндө өсүп жатат. Тилекке каршы каза болгондор да бар. Адистердин айтымында оору жугузгандардын санынын көбөйүшү дагы алдыда. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын көрүп жаткандай, оорулардын саны карантин киргизилгенден 30-40 күндөн кийин азайышы күтүлүүдө. Биздин адистердин анализи боюнча Кыргызстанга ооруга туш болгон учурлардын көбөйүшү апрель айынын экинчи жарымына туура келет деп божомолдонуп жатат. Коңшу мамлекеттерде жана бизге союздаш карым-катышыбыз тыгыз өлкөлөрдө өздөрүнүн аймагында өзгөчө абалдын мөөнөтүн узартып жатышат. Азыркы кырдаал боюнча штаттын жетекчилери так маалымат алып, алардын сунуштарын уктум. Бул татаал учурдан чыгуунун жолдорун Жогорку Кеңештин төрагасы, премьер-министр, фракциялардын жетекчилери менен чогуу талкууладык. Тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери жана кесипкөй адистер менен кеңештим. Медициналык талаптардын сакталышы жана өз ара карым-катыш байланыштардын кескин чектелүүсү учурда кырдаалды көзөмөлдөө кармоо үчүн туура кадам болгонун баары белгилешти. Урматтуу мекендештерим, биз үчүн эң кымбат нерсе бул жарандарыбыздын ден соолугу жана өмүрү. Адамдардын саламаттыгын коргоп, өмүрүн сактап калуу үчүн бардык чараларга барабыз. Азыр коронавирус илдетине каршы вакцина табыла элек. Коомдун бул илдеттен коргоп калуунун бир гана куралы санитардык гигиеналык талаптарды аткаруу жана бекем тартиптүү сактоо болуп турат. Жарандарыбыз өзгөчө кырдаалдын жана өзгөчө абалдын эрежелерин сактаган үчүн кырдаалдын мындан да курчуп кетишине жол берилген жок. Азыр өзгөчө абал режимин алып таштасак, медиктердин күнү-түнү жасаган мээнети, тартип сакчылардын эмгеги, жалпы коомубуздун буга чейин жасаган аракеттери текке кетет. Күнүмдүк турмуштагы ыңгайсыздыкка карабай, айрым аймактардагы өзгөчө абал режимин узартуу жана киргизүү эң зарыл кадам. Муну баарыбыз түшүнөлү. Ошондуктан өзгөчө абал киргизилгенден шаарлардан жана райондордон бул режимди 30 апрелге чейин узартуу жана киргизүү жөнүндө чечим кабыл алдым. Билесиздер, кече бул жарлыкка кол койдум. Урматтуу мекендештерим, өзгөчө абалдын мөөнөтүн узартуу оңой чечим болгон жок. Жарандарыбыздын турмушунда бир топ чектөөлөр, ыңгайсыздыктар алган эмес, айрым мекендештерибиздин жашоо тиричилигинде кыйынчылыктар жаралды. Айрыкча күнүмдүк кирешесин таап, күндөлүк жумуш менен тиричилигин өткөргөндөр кыйналып жаткан боюнча менде толук кабар бар. Ошондой эле карантин өлкөнүн экономикасына да олоттуу залал тийгизип жатат. Таразанын бир жагына жарандарыбыздын ден соолугу жана өмүрү, экинчи жагына экономика жана киреше маселеси коюлду. Мына ушундай катаал сыноону баштан кечирип жатабыз. Мамлекет башчысы катары мен үчүн жалпы коомдун ар бир мекендешимдин ден соолугу кымбат. Ошондуктан бул чечимге бардым. Мындай чечим кабыл албасак, бул кесепеттин терс таасири узак убакытка чейин тийиши мүмкүн. Өлкөнүн келечегин абдан катуу доо кетирип алабыз. Оору жугузгандардын саны азая баштаган учурга жете элекпиз. Муну дагы бир рет кайталайм. Урматтуу мекендештерим, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткандай, бүгүн биз бардыгыбыз бир кайыктабыз. Азыркы кырдаалда эч ким колдоосуз калбайт. Муктаж болгондорго жардам берүү учурдагы эң көйгөйлүү милдет катары аныкталган. Мамлекет тарабынан жасалчу социалдык коргоонун бардык механизмдерин колдонобуз. Аялуу катмардагы жарандарды күнүмдүк тамак аш менен камсыз кылуу маселесин чечебиз. Пенсиялар, жөлөк пулдар, айлык акылар сакталат, өз убагында берилет. Өкмөт бул багыттагы иш-чаралар үчүн зарыл болгон резервтердин баарын колдонууга мүмкүнчүлүгү бар. Баарыңарга белгилүү, бизде башка өлкөлөрдөгүдөй резервте
коопсуздук жаздыгы болгон эмес. Ошондуктан эл аралык өнөктөштөр менен активдүү иштеп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Алгачкы жардамдарды алдык, аны билесиздер, бул күнүгө чыгып атат. Урматтуу депутаттар, сиздер жакшы билесиздер, мамлекеттик бюджеттин кирешесин көбөйтүп, социалдык чыгымдарга зарыл запас түзүп баштаганбыз. Акыркы 2 жылда бюджеттин дефицитин азайтып, сырткы карыздын көлөмүн көбөйтпөй, көзөмөлдө кармап келдик. Ишкерлерге салгы жагынан жакшы шарт түзүп, экономикалык активдүүлүк башталган. 2018 жылы ички дүйнө продукт 3,5%, ал эми өткөн жылы дээрлик 5%га көбөйгөн. Бизнести каржылоонун көлөмү кескин көбөйгөн. Тилекке каршы жалпы дүйнөнү каптаган илдет биздин экономикабызга да чоң залалын тийгизди. Реформалар солгундап, өлкөнүн коомдук саясий турмушундагы айрым иштер үзгүлтүккө учурады. Мисалга, жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо мөөнөтүн жылдырууга мажбур болдук. Өлкөбүздө соңку тарыхындагы өзгөчө окуя болгон апрель революциясынын 10 жылдыгын алдын ала түзүлгөн пландагыдай белгилей албадык. Быйыл Улуу Ата мекендин согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын белгилей турган жыл. Өлкөбүздүн тарыхында бул ыйык датага байланыштуу иш-чаралар да өзгөрүүлөргө учурайт. Дүйнөнү өзгөртүп жаткан бул кырдаал өлкөдө кайсы тармакта кандай көйгөй бар экенин ашкаралады. Коомдун саламаттыгын коргоодогу жана бул тармакта башкаруудагы көйгөйлөргө каттелдик. Саламаттык сактоо тармагы туташ реформа муктаждыгын турмуш дагы бир ирет далилдеди. Мындан тышкары илим, билим тармагы да замандын жаңы чакырыктарын эске алып, жаңыртууну талап кылат. Урматтуу мекендештерим, учурдагы кыйынчылыкка карабай, экономиканы сактап калуу боюнча бардык иш-чаралар аткарылат. Бизнести колдоо үчүн бир катар чечкиндүү кадамдар жасалат. Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн зарыл жумушту жазгы талай иштер үзгүлтүккө учуратууга болбойт. Электрондук форматка жүргүзүлүшү мүмкүн болгон иштерди токтотпостон улантабыз. Өлкөнү санариптештирүү программасын ишке ашыруу токтобойт, булуланат. Санариптештирүү боюнча акыркы 2 жылда жасалган иштин пайдасын бүгүнкү күнүмдүк турмушубузда көрүп жатабыз. Өлкө экономикасын, калктын турмушун жакшыртууга багытталган улуттук долбоорлорду уланта беребиз. Алар кечеңдеши мүмкүн, бирок Кудай буйруса, үзгүлтүккө учурабайт. Бул долбоорлорду ишке ашыруу үчүн бизге көмөк берип жаткан донорлор да өз жардам токтотпой турганын белгилешти. Эми ар бир аймактагы кырдаалды кылдат иликтеп, даректүү иш-аракеттерди жасайбыз. Өкмөт жергиликтүү бийлик менен кеңешип, акыбал оңоло баштаган жерлерде айрым талаптарды жеңилдетебиз. Ишкери чөйрөнүн өзгөчөлүктөрүн эске алып, жумуш орундан жоготпоо максатында айрым субъекттерге уруксат берүү мүмкүнчүлүгү каралат. Бирок коркунуч азайбаган калктуу колунуштарды локализация жасап, ар бир айыл жана шаар үчүн өзүнчө режимди колдонууга барабыз. Ошол учурда өлкөнүн сырткы чек араларын күчөтүлгөн тартипте кайтарып, башка өлкөлөр менен болгон байланышты чектөөнү улантабыз. Мындай чектөөлөр облустар, райондор арасындагы карым-катташка да тиешелүү. Бул тартипти жалпы дүйнөдөгү кырдаал жакшыранга чейин сактоого мажбур болобуз. Бул күрөштө биз жалгыз эмеспиз. Кыргызстанга Бириккен Улуттар Уюму, Дүйнөлүк банк, Эл аралык валюта фонду, Европалык кайра куруу жана өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкы, Европада коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюму, араб мамлекеттеринин фонддору колдоо көрсөтүп жатышат. Россия чыныгы союздаш мамлекет экенин дагы бир ирет далилдеди. Алгачкы күндөрү аба майдан ачык бойдон турду. Каржылык жардам жана орун аныктоочу тест каражаттарын алып жатабыз. Коңшу Кытай Эл Республикасы сезилерлик колдоосун көрсөтүүдө. Боордош Өзбекстан жана Казакстан тарабынан бизге олоттуу кол кабыш болду. Туркия, Япония жана Корея мамлекеттери өздөрүнүн жардам беришти. Бардык өнөктөштөрүбүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу мекендештерим, азыр бизден жарандык жогорку жоопкерчилик катуу тартип сактоо талап кылынат. Тобокелдикке барсак,
den soолукка гана эмес, адам өмүрүнө коркунуч жараларын дүйнөлүк тажрыйба көрсөтүп жатат. Мамлекетибиздин, балдарыбыздын келечеги үчүн бекем биримдигибизди көрсөтөлү. Ар бир мекендешибиздин ден соолугу жана өмүрү баарынан жогору экенин дагы бир ирет кайталайм. Бүгүн экономикалык жоготтукка карабай, адам өмүрүн сактап калуу милдет турат. Ушул кезге чейин тартипти сактап, өзгөчө абалды туура түшүнгөн кемеңгер элибизге ыраазычылык билдирем. Илдетке каршы иш аракеттердин алдыңкы сабындагы биздин каарман дарыгерлерибизге таазим этебиз. Күнү түнү тартипти көзөмөлдөп, коомдун сакчылыгында турган милиция, чек ара жана аскер кызматкерлерине рахмат айтабыз. Элге жардам берип жаткан ыктыярчыларыбызга, ишкерлерибизге, кайдыгер эмес мекендештерибизге ыраазычылык билдиребиз. Илдетке кабылган мекендештеримдин тезирээк сакайып кетишин тилейм. Ушул элде чыккандан бери чет өлкөлөрдө иштеп жүрүп, үйгө кайтып келүүнү каалаган ар бир боордошубуздун абалын түшүнүп турам. Чек аралар жабылганга чейин 6000ден ашык мекендешибизди Кыргызстанга алып келдик. Чек аралар азыр жабып, башка өлкөлөр сыяктуу эле биз дагы эң биринчи мүмкүнчүлүк пайда болоору менен алардын маселесин чечүүгө киришебиз. Bunun üstünde az işlep жатабыз. Урматтуу мекендештерим, сабырлыкты сактап, кырдаалды туура түшүнүп, жасалып жаткан иштерди колдойсуңар деп ишенебиз. Бирге болсок, ынтымакта болсок, бири-бирибизди колдосок, азыркы кыйын күндөрдөн тезирээк чыгабыз. Биримдикте мындай сыноонун эшенин жеңген элбиз. Буюрса, Кудайдын колдосу менен, элибиздин ынтымагы менен, чогуу аракетибиз менен бул илдетти жеңебиз. Кудайым өз сактап, элибизде аманчылык, жергебизде тынччылык болсун. Жараткан өзү сүйүктүү Кыргызстанды колдосун. Рахмат сиздерге.